Бүгүнкү күндө ошол футбол федерациясы канча акча бөлүнүп, бюджеттен канча бөлөк спонсорлор, инвесторлор канча акча берип атканын билбейбиз. Камчыбек Кыдыршаевич болуп жетектесе жакшы өнүгөт деп ойлойм. Анткени бюджеттен да акча бөлүнүп атат, четтен эки жактан да акча алып келип спонсорлорду таап өнүктүрөт деген ойдомун мен деле. Негизи туура эле кадам болобу? Камчыбек Кыдыршаевич азыр аябай маанилүү кызматты жетектеп турат. Анан канчалык деңгээлде ал жака көңүл бөлө алат дегендей. Анан мыйзамдуулук тарабы кандай болот? Мыйзам жол береби? Эми биринчиден айтайын, ошол бир эмес эки орунду ээлеп турат. Эми президент болсо менин өзүмдүн жеке көз карашым азыр айтып өттүм го. Ошол жерге ар бир мекеме футбол федерациясы каякта болбосо бүт жерде финансы керектелет да. Ошон үчүн айттым, мыйзамдуулук жагынан кандай болот, ал эми футбол федерациясы көпчүлүгү эле мына мисалы үчүн бул жерде депутат болуп отурган биздин коллегаларыбыз деле бирөөсү бокс боюнча, бирөөсү волейбол боюнча президент болуп атат. Аны билбейт экенмин, аны айта албайм. Мисалы дүйнөдө көп өлкөлөрдүн президенттери Олимпийский комитеттин төрагалары, премьер-министрлер. Бул жол берет да коомдук иш. Камчыбек Кыдыршаевич мен билгенден көптөн бери футбол менен алектенип келатат. Анан футбол жаатын акыркы убакта 2-3 жылдан бери аябай мода болуп атат. Элдер футболго кызыгуусу аябай күчөп атат да. Анан президент өзүнүн ишенген көздөй адамына барып футбол федерациясын оңдоп футболду көтөрүп бер дегени жакшы иштем. Демек футболго болгон колдоо, футболдун материалдык техникалык базаларын чыңалышы аябай өнүгөт деп ойдомун да. Эми өзү тренер эмесмин, барып өтпөсө керек, бирок материалдык базасын чыңдап, футболго бөлүнгөн акчаны туура түз көзөмөлдөп эле берсе, ошол канча чоң жетишкендик болот. Менин оюмча, материалдык техникалык базасын чыңдоодо, футболго болгон акча каражаттарын үнөмдөөдө, экономдоодо, аны туура колдонууда жакшы иштер болот деп ойлойм. Себеби генерал өзү баратпай. Жалал Абадта да курбадыбы жанакы Барселона андай Орто Азияда андай аябай аз болуш керек деп ойлойм да. Кудай буюрса, Кыргызстанда мындан ары футболдун өнүгүүсүн көрөт болушубуз керек да. Мен ошону тасма көргөн жокмун, чынын айткандачы. Бирок менин оюмча Барселона деген клуб ачып койду го Жалал Абадта. Бул чоң жеткич деп ойлоп коюп атам да. Ошол жактан туура болот. Эмне себептен алар өзүлөрү көрман болуп атат да. Өзүлөрү ади сыяктуу болуп атат. Анын кемчилиги дагы жакшы көрүп атат. Мен ойлойм бул туура маселе да. Албетте жетекчи баягы чоң бир чечимдерди кабыл алганга жетекчи кылат. Анан эми иштеген ал генеральный секретарь жана башка өзүнүн бөлүмдүк башчылары адистер иштеш керек. Эми жетекчи баягы туура чечим, туура анализ, туура чечимдер кабыл алса, эмне үчүн болбойт, мүмкүн эле. Негизи мыйзамдуулук жагы кандай? Мыйзам жол береби ошол футбол федерациясын жетектөөгө? Мен ошол федерациянын уставын билбейт экенмин, кандай экенин. Мен билгенден бул өзүнчө баягы уюм болуп эсептелет. Эми Камчыбек Кыдыршаевич баягы чоң кызматта тургандан кийин ал жака иштегенге уруксаты барбы, уставы уруксат береби бербейби билбейм. Баягы федерациянын мындай бир спорттук федерациялардын жетекчилери президенттер болуп жүрөт, ыктыярдык эмеде тариздечи. Анан бул жагын уставын билбейт экенмин. Мен ойлойм, президенттин бул кадамы результат канча каражат бөлүнүп жатат, бюджеттен результат берилбей жатат дегенден чыгып атат окшойт да. Бирок Камчыбек Кыдыршаевичтин ал киши деле эми ал жаш жигит эмес да. Анын килтеген УКМК чоң, сырттагы ичтеги дегендей душмандар менен күрөшүп жүрөт. Канча маселеси бар. Анан ал кишини тияка да бияка дагы бар деп айткандай, бизде футбол жагында деле мындай профессионалдар калбай калдыбы деп мен ошого таң калдым. Анткени ветерандар көп болуш керек. Анан президент ал кишилерди таап туруп чакырып, мондай результат бер, мынча каражат бөлүнөт, спонсорлор тапкыла десе, мен ойлойм бул маселе деле чечилет болуш керек да. Мыйзамдуулук тарабы кандай?
Мыйзам жол береби мисалы УКМКнын төрагасы футбол федерациясынын жетектөөгө? УКМКнын төрагасы азыр башка деле жааттарда иштеп жатпайбы? Жөндөмдүү киши деп ошон үчүн суранып атат да президент. Мыйзам жол бербесе деле алып кетүү жөндөмүнө карата сунуш. Результат берсин деп атат окшойт да. Ал киши футболду жакшы көрүп сүйөт. Мен ишенем, эгерде кандайдыр бир толук өзүм көрбөпмүн, бирок ал киши бир топ жардам берип келет да. Тажрыйбасы бар. Балким жылышына бир жакшы жыйынтыктар болушу мүмкүн. Мыйзамдуулук тарабынан кандай болот? Себеби Камчыбек Ташиев азыр аябай жооптуу кызматта, бир эмес 2 кызматты аркалап турат да. Эми ал мыйзамдуу жагын мен так айта албайт экен, аны карап туруп айтып берсе туура болсо керек. Эми Камчыбек Ташиевди футбол федерациясына койсо, чын эле мындай каржы маселеси көп жактан чечилмек деп ойлойм. Тренерлерге шарттар түзүлүп, бул эми футбол, бул эми саясат эмес да. Бул биздин Кыргызстаныбыздын туусун чет элде мына Өзбекстан менен Тажикстан жанагы 1/4 чейрек финалга чыкканын көрүп, мен кадимкидей мындай ич матч, мындай аларга мындай белый зависть деп коет орусча айтканда, мындай ошондой болду да. Менимче туура болот. Коюп, акча каражатын таап, күчтүү балдарды даярдап, иштеп, мындай күчтүү команда алып чыгыш керек. Анткени ал киши менимче футболду жакшы түшүнөт болуш керек. Жанагы Барселонанын Жалалабадта мына биздин анча-мынча досторубуз балдарын бүт Жалалабадка көчүрүштү. Ошол футбол үчүн. Бул эми дүйнө жүзү кызыккан спорт да. Ошон үчүн менимче жаман болбойт. Туура эле болот деп ойлойм. Анткени өзү дагы жанагы футболду ичинен билет. Баарыбыз эле мына футбол акыркы Кыргызстан ойногондорун көрүп алып, мен тим эле ой Гүлжигит Алыкулов качан гол тебет, эмне үчүн Мирлан Мурзаев чыккан жок деп отуруп, биз деле үй бүлөбүз менен мындай жинди болдук да. Бирок эми менимче ошондой болсо, мындай бир өзгөчө бир кадам болмок да. Өзгөчө кадам болмок. Тренерлерди, күчтүү футболисттерди алып келмек.